Саламатсыздарбы? Бүгүн бизге Алыскы Талас облусунун Талас районундагы Талды Булак айылынан өзгөчө талантка ээ болгон коногубуз келген. Эл агартуунун отличниги устат мугалим сертификатынын ээси Рысбек Рысалиев мындан 36 жыл мурда чыны түрлөрүнөн музыка жаратып, түрдүү оңондорго сала баштаган. Бүгүнкү күнү анын чынылар менен аткарган 45тен ашуун ырлары бар. Эми кыргыздардын үйүнө конок көп берет эмеспи? Анан бир күнү 86-жылы конок тосуп, аларды узатып чыгып кайра келсем, кичинекей кызым, 3 жашар кызым пиялаларды кашык менен чапкылап атты да. Анан акырын баамдап карасам, ар кайсы пиаладан ар кандай үн чыгып аткандай болду. Анан кийин ошону мээге түйүп коюп туруп, ошол жерден эле чаап келдим. Бир жарым октава чыныларды таап алдым да сол жерден. Анан кийин деп ойлонуп калган кийин ошону улам акырынан таап отуруп толуктадым. Илгери эстердин убагында пиалалар көп болчу да, ар бир кыргыздын үйүндө бир 100 пиала жөнүнө турчу да. Анан кийин кайненем айтты, үйдө көп пиала бар, тандап ал депчи. Барсам көпчүлүгү эле Кытайдын пиалалары экен. Мына сөөктөрү таза да, алардын үнү жакшы чыгат. Анан бир 200 пиаланы жайып коюп туруп, ошонун арасынан улам тандап отуруп туруп эле эме кылдым. Таптым 21 пиалачы. Андан эмесе мен силерге 3 музыкадан турган попурини ойноп берейин деп атам. Биринчиси баарыңыздар билгендей 18 жаш деген ыр, ошонун музыкасы. Экинчиси болсо, ошол эле биз бала кездеги Күн чыгышым деген ырдын музыкасын ойнойм. Ал эми үчүнчүсү болсо, Асан Керимбаевдин Кайдасың деген ыры 2 үндө кетет. Чынылардын баардыгы эле жара бербейт. Бул мисалы ар кандай көлөмдөгү чынылар бар да, ошолордун эң мындай чоңурагын алып туруп, уруп көрүп туруп, тандап алып муну музыкада низкий үндөр деп коет, төмөнкү үндөр деп. Анан эң кичинекей төөнүн көзүнө болгон кичинекей пиаларды таап туруп, ошону уруп көрүшөт да. Анын ортосундагы үндүн катыштарын калган анан издесе болот да. Мисалы bir 10 piyaladan biri çıkmasa çıkmaydı oňoy menençe. Даже 20'dan da çıkmayga çıktım da. Oşon üçün bayağı bardığını albay эле birinci urup körüp эле bayağı ündü taza bергендерин тандап керек birinci. Oşon жанагы саал коңур болгондорду тумчуккан үндөрдүн кереги жок да. Анан кийин ошол жанагы таза үндүлөргө акырынан суу куюп туруп, жанагы эң төмөнкү үн менен эң кичинекей үнүн ортосундагы добуштардын үндөрүн же берге инструмент коюп, же камертон бу ушундай кылып туруп
тандап тұран улам келе бескек балам саспайды. 1982-1984 жылдары Чаткал райондық маданият үйінде директор болып емгектенген. Ал жерден Миңбулак аттуу вокалдық аспаптық ансамблін түзүүгө жетишкен. Ошо жылдан тарта 2015 жылга чейин Талас районундағы Тойтонов атындағы Бакайташ орто мектебинде музыка сабагынын мугалими, профсоюз комитетинин төрагасы, окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин атайын чакыртуу менен Талас шаарынын мектептеринде өз кесиби боюнча 2019 жылга чейин эмгектенген. Талас облустук газеталарына ырлары, методикалык макалалары байма-бай жарыяланып турган. Ошондой эле 2013 жылы сабаты жок музыка сабагынын мугалимдерине арналган методикалык колдонмо китебин жазып бүтүргөн. Аталган колдонмо китеп болуп басылып чыгууга даяр. Чыныларынан тышкары кадимки банкалардан да огондуу ырларды аткарат. Ата жолун жолдоп, уулдары дагы чынылар менен музыка жаратышат. Ал эми бүгүн өзү менен бирге келген жээнини дагы чыныларда кол ойнотуп берди. Тайтам айылдан ойноп жүрчү экен, анан кийин мен дагы шаарга келгенде кызыгып кетип үйрөттү тайтам. Анан дагы үйрөнөм деп ишенем. Мына ушундай жагымдуу нотада коштошобуз. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.